Assalamu alaikum ардактуу Күн Желеси каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер кандайсыздар? Көрүп турасыздарбы? Экран астында турган 10 айлык арашан кооз кочкорлорун көрсөтүп беребиз. Ээси бизге тартып жиберди. Кайдан жиберди дебейсиздерби? Талас облусунун Кара Буура район Кызыл Адыр айылынан жөнөттү. Демек бул кочкор учурда Таласта турат. Сатылат экен. Мен үстүнөн өзүмдүн үнүмдү чаптап сиздерге түшүндүрүп берип атам. Карап коюңуздар. Өтө тумшуктуу экен, көрдүңүздөрбү? Тумшуктуу экени билинди, мойну тик, жоон кочкор экени билинди. Куйруктары азыр эс бар экен. Буйруса да бир аз чоңойгондон кийин фигурасы чыкса керек. Буту колу жоон экен, Сөөктүү кочкор экен да бул, сөөктүү 10 айлык. Эми тактай берели. Бою 86 см экен. Ал эми кулагынын узундугу 20 плюс деди. Кошумча суроолорду өзүңүздөр сурайсыздар. Бул түбү каяктан кочкор, ата-энеси кандай болгон дегендей экран астынан номерлерге чалып байланыша бересиздер. Бизге ушул маалыматты айтты, сатылат экен. Баасына токтолсок 60 000 сом кеми бар дейт. Сүйлөшүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Эгер мына өңүн да көрдүңүздөр, бул мага телефондон шоколад өңдүү көрүнүп атат. Дагы билбедим да, кызыл өң болушу мүмкүн. Бул жагын ээсинен сурайсыздар. Мага ушундай көрүндү. Бирок туяктары чоң экен, көрдүңүздөрбү? Туягы чоң мал чоңоёт. Бул сөөктүү экен, келечеги бар окшойт буйруса. Кулак дагы узун, көрдүңүздөрбү? Тумшуктар, тумшугунун гарбаносы деп коет, мына томпоюп чыгып турганы, анан жанына жоондугуну караңыздар тумшуктардын. Могу желкелери, көкүрөктөрү, эми мындайча айтканда улакка чуркаган аттай эле экен да жүрүшү. Мен ушинтип сындадым. Эми жөнөкөй кою барлар көбү сурайт, арзаныраак кочкор бар деп. Мына ушундай 50 000, 60 000 коюңуздар, жөнөкөй койду жакшы эле оңдоп коет. Сиздерге жүндүн тазалыгы, өңү кереги жок. Жөнөкөй койго баары бир жакшы кочкор койсоң да өңү тазаланбайт. Кийинирээк бар тазаланат. Биринчи балдарынан тазаланып кетиши кыйын. Сиздер көлөмдөн, салмактан утасыздар. Андан кийинкилерине уже тазалап, уже 5-6 потоктон кийин таза арашанга жетишиңиздерге ыктымалдуулук көбүрөөк болсо керек. Анда эмесе ушул кочкорду колдон чыгарбаңыздар. Менин бул сиздерге жөн гана сунушум. Жөнөкөй кой кармагандар жок дегенде ушундай кочкор алып коюңуздар. 50 койго койсоңуздар, мындан туулган козулары жок дегенде мурун козуларыңыздардан 2000 сом көбүрөөк бааланганда деле канчалаган акча болуп өзүңүздөр актап коесуздар. Ошон үчүн ушундай кочкорлорду колдон чыгарбаңыздар. Көңүлгө жаккан болсо алып коюңуздар туугандар.